için Allah sağlık usta. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, салык кызматы барбы? Кыргыз Республикасында жаңы салыктар киргизилдиби? Жок, жаңы салыктар киргизилген жок. Экинчи суроом. Мына азыр патентти алып салып атасыңар. Жаңы жылдан баштап, Патент жана соода чөйрөсүнө алынат. Кызмат, шашпаңыз. Бүтөйүн. Патентти соода чөйрөсүндө алып салып атасыңар, мисалы Дордойдо. Дордойдо алып салып, Дордойго өзгөчө төлөө ыкмасын киргизип атасыңарбы? Ооба. Иә. Өзүнчө бул зона катары болуп жаңы салык режими кирген. Ошону иштетебиз. Төлөсө да төлөбөсө да ай сайын бир сумманы, ошол ишкер тапса да таппаса да ай сайын бир сумманы аласыңар, туурабы? Ошо жанагы өзүнүн заявкасы болот. Мисалы ал айтканда оборотун көргөзөт 1 жылдык. Ошого жараша салык төлөнөт да. Бардык эле өлкөлөрдө мисалы ишкер тапкан акчасына жараша төлөп берет да. Мисалы Дордойдогулар мага айтып атат да. Приблизительно эсептеп көрсөк, среднем ай сайын 100 000 сомдон алчудай болуп атат дейт. Биз эгер кээ бир айларда таппай калышыбыз мүмкүн бул акчаны дейт. Таппаса да, тапса да аласыңарбы? Негизи ушу жана патент системасында эле, бирок деген ушу 1 жылдык оборотун көргөзөт, ошого жараша болот. Ал бул иштейби, иштебейби, ал өзүнүн риски болот да. Анда Патент эле ошондой болчу. Анда чатакка даярдана берсеңер болот. Мындай биз өкмөт, жогорку кеңеш, негизи эле бийлик, биз эл үчүн иштейбиз да. Эл биздики да. Анан сен январь айында эчтеке таппаган ишкерден барып, акыркы үй бүлөсүнү багып турган өзүнүн ишинин тыйынын кантип аласыңар силер? Да, сиз туура айтып атасыз. Январь, февраль, мартта таппай калышы мүмкүн. Апрель, майдан баштап декабрга чейин акча табышы мүмкүн. Ушул жагындагы азыр мен мына өкмөткө айтып коеюн, иштешибиз керек. Ишкерлерди иштебей турган, акча каражаты таппай турган маалда алардан эмне кылабыз алып? Ушул жагын карабасак, биз мындай бир чың алууга алып келишибиз мүмкүн да. Уруксат болсо, ошондой маселе турса, алар деген тиги объемун азайтат да. Азайтканда, мисалы деген 8 миллионго чейин көргөзсө оборотун, анда 42 000 төлөнөт да. А тиги 8 000ден 15 миллионго чейин 96 000 да. Ошондо ал деген 2 ай, 3 ай иштебейм десе, анда деген ал азайтып, оборотун азайтып көргөзөт. Ошондо азыраак түшүнүп атам. Мен абдан туура түшүнүп атам. Бирок мен мисалы январь айында 20-сынан баштап иштейбиз. Биз баарыбыз чарчайбыз да жаңы жылда. Аябай майрамдайбыз, чарчайбыз. 20 январдан баштап иштейбиз, даже 1 февралдан баштайбыз. Январь айында эмнемди төлөйм? Эч ким эчтеке доход жок болсо. Мисалы мен ушул жолдорун карагыла деп силерге сунуш берип атам да, чың алууга алып келип албайлы депчи. Февраль айында мисалы сиз айткандай 30 000 сом төгүшү мүмкүн, 20 000 сом айтышы мүмкүн. Бирок ушул жагынан ишкерлерге Дордой боюнча жардам берели деп атам. Ошондой эле өткөндө дагы айткам. Уруксат ба, мен тактоо ниетинде. Тиги ушу атайын режим кирип атканда, как раз таки ушу ассоциация, Дордойдун ассоциациясы өзүлөр сунуш киргизгенде, анан биз ошо колдоп бердик. Ушу анткени деген алар айтып атат, бул Дордойдун ичинде Дордой менен Кара Суу кирип калат экен, ушу ККМ болбош керек ичинде. Счет фактура болбош керек депчи. А ошо ККМ жок болсо, анда тиги уже жанагы оборотун көрө албайбыз. Өзү заявка кылып иштейт да, ошо өзү баратат да. Өзүлөрүнүн сунушу менен ушу кирип атат. Как раз Кара Суу базары боюнча да айтып калдыңыз. Мен ушул жерден өкмөттүн өкүлүнө кайрылат элем, сот бийлигине да кайрылат элем да. Биз мына комиссия түздүк. Өкмөттүк комиссия, депутаттар да кошо кирдик. Кудай буюрса эртең мейдинчи жыйынга чогулабыз. Ушул өкмөттүн түзгөн комиссиясы өз ишин бүткөнгө чейин Кара Суу базары боюнча урматтуу жогорку соттун төрагасына кайрылат элем, ушул иштерди карабай турсаңыздар. Биз өкмөттүк комиссия, өкмөт менен жогорку кеңеш ар бир фракциядан келди. Мына Нилуфар Якупжанова бар, мен бармын, Медер Алиев бар. Андан кийин дагы ар бир фракциядан депутаттар бар. Өкмөт менен бирдиктүү, урматтуу өкмөттүн өкүлү Кара Суу базарын барып бир чечимге келели, көптөн бери кайрылып атышат. Андан кийин гана мындай бир чечимге барсак деп жогорку соттун өкүлчүлүгүнөн кайрылып турат элем. Ушул сот
карабай турса азырынча анан биздин чечимдерди да бир карап эске алсаңар деп. Андан кийин кыргыз алкадан жок биякта. Кыргыз алкадан жок го. Сиз карайсызбы? Минсельхозго карайбы? Кимге карайт кыргыз алка азыр? Алка инспекция, алка тармак кайсы тармакка карайт? Өкмөттүн алдындабы? Мына мен дагы бир жолу айтып атам. Эмдиги жылы мына азыр арактын объему дүкөндөргө барсаңыздар 80% казак менен орусундар отурат. Бир гана Османовдун заводу иштеп атат. Башка заводдор турат. Эмдиги жылы бул жактан түшө турган арак өндүрүшүнөн түшө турган каражатты азайта берсеңиз болот. Бюджетке түшө турган акцизден. Каяка сатасыңар спиртиңерди? Спирттен түшкөндө ылдый түшөт баасы. Мына быйыл күпүлдөп мейли иштетип алдык. Кандайдыр бир себептер менен башка заводдор токтоп турат. Аны эми аны сот чечеби, өкмөт чечеби өзүңөр чечесиңер. Бирок, урматтуу өкмөт, спирт менен арактан түшө турган эмдиги жылкы доходуңарды ылдый жака ала берсеңер болот. Арак чыгара турган заводуңар жок, спиртти кайга сатасыңар? Сата албайсыңар. Пожалуйста. Сат болсо салык кызматы азыркы учурда биздин өндүрүш боюнча айтып кеткенде бизде өсүү бар да, анткени аңсыздын салык түшүп атпайбы? Анан мындай салыштырганда, импорт менен салыштырганда, импорт бул долясы 20%га жетпеген эле да, ошо. Өсүү, импорттун өсүү жок. Урматтуу салык кызматы эми бизди дагы тереңдеп көп нерсени айттырбагыла. Ал баа эмнеден арагыңар өсүп атканын да билебиз биз. Инфляциядан баа өскөндөн өсүп атат. Сокурга деле белгилүү да, бир эле завод иштеп атат, эки килейген чоң завод иштебей атат. Баалар каяктан өсүп атат? Эмне контрабанда кылып атасыңарбы? Жок, билем, мурункуга салыштырмалуу өсүү бар, бирок мен келечекти айтып атам, эмдиги ушул келе жаткан жылда. Кыйналабыз, жок болбойт. Каяка сатасыңар? Азыр учурда 4 завод иштеп атат. Кайсы заводдор? Арак чыгарган. Так. Ал жанагы мына СФВЗ Бишкектеги, Кыргыз коньяги, анан Одекс и жанагы шампан винкабида. Ошолордо арак чыгарылат да. Андан тышкары балыкчыда вот алда иштеп. Кудай буйрса, мына эмдиги жылда келетат. Эмдиги жылкы результаттары менен сүйлөшөбүз. Просто мен алдыда коркунучтарды айтып атам да. Ушундай коркунучтар болуп калышы мүмкүн деп. Андан кийинки суроом бул биздин бюджет инвестиция кылабы өлкөгө? Инвестициялык проекттер барбы крупный? Мисалы, хорошо биз жол салып атабыз, аэропорттор салып атабыз, башка нерселер салып атабыз. Булар бирок азыр сразу доход бербейт да, булар 2-3 жылдан доход бере турган нерселер да. Даже кээ бир аэропорттор доход бербей калышы мүмкүн, бирок эл үчүн пайдасы чоң болот да алардын. Бирок ошол мисалы биз жалаң эле услугага коротуп атабыз, тигиге коротуп атабыз, буга коротуп атабыз. Мындай инвестициялык проекттер барбы мындай? Могу жаңы могуреки өндүрүшкө могу акчаны берсек болот, инвестиция кылсак болот. Мисалы, Тоголокко да Кумтөрдөн жанында Тоголок кенин ачкан атабыз. Ошого окшогон проекттер барбы? Тоголок кенине азыр георазведкага да аны Кумтөр, мисалы, Кумтөр өзү берип атса деле, Кумтөр азыр элге өттү да, бюджеттен кетет да баары бир. Барбы ушундай? Урматтуу Балбазарлыкович, өзүңүзгө белгилүү, бизде мамлекеттик инвестициялар эки бөлүктөн турат, тышкы жана ички. Тышкы инвестициялар жана ушул негизинен мен ички өзүбүздүн акчадан сурап. Ичкилер бул капиталдык салымдар негизинен. Мен частный секторго жок, 1 минут. Сиз ал капиталдык салымдарды айткан жокмун. Мектеп, бала бакча, соцтигилер, булар жолдорду айткан жокмун. Мындай акча алып келе турган өндүрүштүк инвестициялар барбы мамлекетте? Ким жооп берет? Минэконом бар. Минэконом жооп бере аласың? Азыр жана Кытай, Кыргызстан темир жолу каралып атат, Камбар ата. Мен сизге дагы бир жолу айтып атам. Мына береки мындай немелерди эмес, мындай жол кеге деп атат, жеке. Мындай бирөөлөргө мисалы, мына Тоголок это инвестиция, георазведка келечекке карай. Бирок адагы узак мөөнөт. Мына эртең эле өндүрүштүк мындай мамлекет ошолорго инвестиция барбы, жокпу? Базарлыш мен кагаз түрүндө берип койгула. Бул жерде эми жеке инвестициялар боюнча мамлекетте бюджеттен акча каралбайт, бирок бизде бир нече механизмдер бар да, жана поручительство жана башка ошолор негизинен колдоо жүргүзүлөт. Хорошо. Макул. Өткөндө Улуттук банк алтын боюнча маселе карасам, Улуттук банктан ким бар? Төраган орун басары.
Өткөндө мен алтын боюнча маселе айтсам, Улуттук банк мага акыл үйрөтүп атат. Биринчи Акипрессте катуу жазышкан, сиюминутный, анан балакет салакет, кыйынсыңбы дегендей мааниде. Андан кийин Кактус медиада ал сөздөрдүн алып салыптыр. Бир күндөн кийин. Бирөөлөр айткан окшойт, сен жогорку кеңешке тура эмес айтасың дегенден кийин Кактус медиага башкача жазып калыптыр да, жумшагыракчы. Сиюминут жанагы, өзүңө кел деген сөздөрдү алып салыптыр. Улуттук банктын ээси бизбиз да, жогорку кеңеш. Биз назначать этебиз силерди. Биз дайындайбыз мүчөлөрдү, төрагасын. Силер ошол заявленияңар менен Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 78-беренесин бузуп атасыңар. Депутатка эркин элдин оюн, өзүнүн мүдөөсүн айтканга тоскоол кылып атасыңар. Ушул жерде мен Кыргыз Республикасынын генералдык прокуроруна кайрылат элем. Ошол заявлениянын негизинде укуктук баа бериш керек Улуттук банктын. Ким заявленияны кол койгон болсо. Баары эле акыркы күндөрү жогорку кеңешке акыл үйрөтүп башташты. Ар кими өзүңөрдүн ордуңарды билишиңер керек. Биз депутаттарга тоскоол кылбагыла. Биз элдин мүдөөсүн, элдин оюн айтып атабыз. Башкы прокурор ушул мен бүгүнкү заявление катары кабыл алыш керек. Ошол депутаттын ишмердигине тоскоол кылган заявленияңар ал менин ишмердүүлүгүмө тоскоол кылып атасыңар. Мамлекеттик эки институт президент жана жогорку кеңешти эл шайлайт. Ошол эл шайлаган өзүңөрдү назначать эткен начальствоңар, мындайча айтканда, элге каршы бул заявление деп ойлойм да. Ошондуктан башкы прокурорго ошол заявленияга укуктук баа берүүсүн суранам. Андан кийин биз алтын боюнча айтканда бул ой, элдин ою, карызды качан жабасыңар, ал эмне жатат дегенге биз сунуш айтып атабыз элдин арасынан келген. Мына биз элди кыдырып келип атабыз. Эл айтып атат, анан биз аны айтып атабыз. Силер жооп берип атасыңар, кээ бир нерсеңер туура түшүндүрүп атасыңар. Эл аны угуп атат. Биз ушинтип иштешибиз керек да. Мисалы элдин суроосу мен силерге айтышым керек, Улуттук банкка, Улуттук банк жооп бериши керек. Депутат эми кээде биз деле жаңылабыз. Биз деле туура эмес сүйлөп барабыз. Анан бизге жооп берип атканда сиюминутный, анан вообще ойлонулбаган, анан грубый деген сөздөрдү колдонбогула да силер. Или Национальный банк менден кечирим сурайсыңар, или генеральный прокурор бул иш боюнча өзүнүн укуктук баасын бериш керек. Мындай болбойт да. Биз баарыбыз мамлекет эл үчүн жанталашып иштеп атабыз. Ошондуктан мамлекеттик органдар бири-бири менен сүйлөшүп атканда элди иренжитпеген мамлекеттик органдардын бири-бирине каршы мындай катуу мамилесин айтпаш керек да. Ушуну мен сиздерге айтып коеюн дегем. Анан акыркы айта турганым, соцфонддон барбы биякта? Өткөндө соцфонд алтын алам дегенде мен каршы чыгып көбүбүздүн пикирибиз боюнча айтканбыз. Мен ошол суроом боюнча мен азыр кечирим сурайм. Соцфондко алтын алганга уруксат беришибиз керек. Соцфонддун акчасы жөнүнө жатпаш керек. Ошол алтынды алып, соцфонд ошол жок дегенде алтын менен акчанын кунары күн сайын качып атат. Алтынды алып, Улуттук банкка берип сактап, ошол алтын тышка чыгып кетпей өзүбүздө калыш керек болуп атат. Себеби күн санап чоң өлкөлөр алтынды ала башташты өзүнө. Алтын баа боло турган убакыт кайра келди окшойт. Ошондуктан соцфонддун төрагасынан ушул жерден кечирим сурап, оюмду, пикиримди өзгөрттүм. Ушул алтынды кайра соцфондко алганга урматтуу депутаттар бир ойлонуп көрсөк. Эми алтын деген алтында жата берет, бир күнү сатат. Алтындын баасы арзандабайт экен да, күн санап өсөт экен. Ошондуктан ошол соцфондко алтын, элдин акчасына алтынды алып коюп кое берсин, тура берсин. Алтын өзүбүздүн ичибизде канча көп алтын калса жакшы экен да. Рахмат.